Кудай жерге түшпөйт экен да. Кудай энергия экенде эле материя катары бирөөгө отун берет дейт да, от. Же болбосо твердый топливо деген сыяктуу үй өсү келип жылыбайт да. Үйгө отун салат же көмүр салат. Анан үй жылыйт, чай кайнайт дегендей эле материясын Кудай жаратты деп атпайбы? Ысыктык кылыш үчүн деле. Анысы кандай ошо материя катары адамзат үчүн жаңы Кудай атап. Мунун көп кыры көп. Кут бир кыры арстан алай, бир кыры ай ошо караңгыда энергиясы иштейт. Кышты жазга айлантып аткан адам демек дүйнөнү жөн эле тегеретип коет. Пендени периштеге өткөрүп коет. Анан ошол жаңы Кудай атап энергиясын берип, адамзатты куткарасың деп, адамзат үчүн бул жеке менчик иштечү энергия эмес. Анан ошо Кудайдын сөзүн сүйлөтүп, ошонун энергиясын иштетип, куткаруучу кызматын ошо Арстанбек Абдылдаев же болбосо ааламдык аты Арстан Алай аталган көктөн буйрулган, көк тараптан, Кудай тараптан кыргызды ойготуучу, кыргызды өз ордуна коюучу, улуу жолго салуучу, адамзатты куткаруучу, кышты жоюучу, арбайлар менен антташкан Арстан Алай ошо сиздердин кызматыңыздарды, ошо денеңиздерди өтө бош кармап, учурчак тутунуп, эски жашооңорду эске албай отуруңуздар. Энергия укмуш катуу өтөт. Мына энергия деген эле ошо керемет ошол мына. Энергияга толгон адам кызматта болгондо ошондой энергия жүрүшөт. Же болбосо азыркы эл башчыда энергия барбы? Жок. Же бийликтегилерде барбы? Жок. Трампта барбы? Жок. Же дүйнө падышаларында барбы энергия? Жок. Путинде барбы? Жок. Ошондуктан иш жүрбөй атат. Эптеп эле бир карманып туруп атат. Күлүмүш болуп, артист болуп, айтор мындайча айтканда, менеджер болуп эле бир мындай бир ишти кармап туруп атат. Бул энергия доору. Энергия доорунда энергиялуу адамга гана айланат. Ошондуктан ошо энергия өтөт. Мынабу корпус мурун ууланган болсо Абдылдаевдики дагы кийин нурданып, энергияга толуп, анан ошо эфир убагында телефондон, керек болсо ушу менин көчүрмөлөрүм дагы телефондон энергия өткөрө алат. Ошол энергиялуу адам кышты жазга айланта алат. Энергиялуу адам деген бул касиеттүү адам деген. Энергиялуу адам адамзаттын тилин таба алат, бириктире алат, эскини жое алат. Ушу энергия өтөт. Ошо аалам күчтөрү, табият күчтөрү, ыйыгадан күчтөрү, мазар ээлери, ата тегиңин арбайлары кызматта болот. Моюдун ээси бар дегендей эле тегерегибизде билсек, алар көрүп, туюп, билип турат. Инопланетандар кызматта болот. Денеңиздерди бош кармап отуруңуздар. Мына биз айтып атабыз, кыргыз дүйнөнү башкарат, кыргыз ааламдын ордун аткарат. Кыргыз дүйнөлүк кыргыз болот, же кыргын болот. Кыргыз ошо улуулугуна калыптаныш керек. Кыргыз дүйнөлүн куткарат деп атабыз. Кантип деген суроого такалалы. Кантип кыргыз куткарат? Кыргыз кантип дүйнө элин башкарат? Мына ушуга ошондон жооп кылып баштайлы. Мунун себептери өтө көп, бирок ошол мындай кыска кырларын айтып өтөлү. Жанагы күлүч бар го, многогранный, көп кырлуу, шестигранник деген сыяктуу. Анысы кандай? Бул бир сөздүн дагы өтө көп кыры бар. Бир кырын эле көрүп алсаңыз жаңылышып каласыз. Бир кырын эле